Жетегенов Бакытбек Жеңишбекович мурда ээлеген кызмат орнунан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын президентинин Кыргыз Республикасынын Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалсын. Токторбаев Жеңишбек Шермаматович Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын мэри болуп дайындалсын. Биздин шаарыбыз сиздерге белгилүү болгондой АТРдин алкагында 2 эсе жери чоңойду. Бул 17.000 гектардан 39.000 гектарга чейин. Салык боюнча потенциалды Ош шаарындыкы көп. Жакшылап изилдеп карап чыккыла. Шаардын ортосунда жайгашкан борбордук базарды шаардын сыртына чыгаруу менен жаңы индустриалдык логистикалык соода борборун уюштуруу. 24-жылы башталып, буюрса 25-жылы мына март-февралдын аягында тапшырабыз жаңы базарды. Урматтуу Азбек Азович, коллега мүчөлөрү баяндамачы суроолор барбы? Сунуш жок болсо, коллегия регламентинде коюш коебу. Каршы калыс жок. Коомдук транспорт менен тейлөөнү жакшыртуу боюнча шаарыбызда борбордун шаардык батыш жагы менен туташтырылган номер 3 троллейбустук линиясы куруу менен 18-20 бирдик заман талабындагы электробустарды сатып алуу боюнча ИБРР менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Анан бизге чоң тапшырма да коюлган Садан Нуркожоевичте. Инвесторлор биздин артыбыздан жүгүрбөй, биз инвесторлордун артынан жүгүрүшүбүз керек. Жаңы санитарды таштанды полигон куруу иштери башталды. 25-жылы 4-кварталына тапшыруу пландаштырылды. Курулуп жаткан борбордук базарга баруучу Бекмамат Осмонов жана Кокумби көчөлөрүнүн кесилишине транспорттук чечилишин куруу жана ошол эле биздин Бекмамат Осмонов көчөсүнүн 2 тарабын кеңейтүү жумуштары пландаштырылууда. Дене тарбия жана реабилитациялык борборду уюштуруу, заман талабына ылайык балдар поликлиникасын куруу жана шаар аймагында коомдук ажатканаларды куруу. Ипотекалык компания 25-жылы тапшыра турган 5 көп кабаттуу турак үйлөрдү пайдаланууга берүү боюнча 447 батирин тапшырабыз. Андан сырткары мына Бишкек шаарынын берилген 100 бирдик троллейбустардын 74 бирдиги Ош шаарына алынып келинди. Буга жаңы кошумча линиялар курулуп, каттамга чыгаруу боюнча пландаштырылды. Бул ыйлабашыбыз керек, же ошол эле орунда калбашыбыз керек. Бир гана өйдө жакка өтүшүбүз керек да. Биздин жаңы базарды көчүп, ошол жердеги негизги артериалдык жолду биз кеңейтүү жана ошол жерде развязканы чечүү боюнча 25-жылга пландарды койгонбуз. Бул энден 22.000 куб болгон 4 дана суу кампасы курулуш иштери жүргүзүлүүдө. 25-жылы тапшырабыз буюрса. 2 деңгээлдүү жол жана жер астынан өтүш өтмөктүн курулушу жүргүзүлүүдө. Бул боюнча маселелер көп жаралууда, бирок Кудай буйрса буну биз мына март айларында жолду негизги жолду ачабыз. Эгерде бул долбоорлорду ишке ашырып алсак, бул биздин экономикабыздын өсүшүнө абдан чоң өбөлгө болот да. Жазында мына эрте жазда азыр прогноз уже плюсовая температура башталганда асфальт төшөлүү иштери башталат. 2023-жыл биз үчүн жеңиштүү жана жемиштүү жыл болсун жана ошол максатта биздин иштеген иштерибиз дайыма мол болсун.